жалпыга маалымдоо каражатынын өкүлдөрү, урматтуу кесиптештер. Бүгүн сиздер менен жолугушуп, Кыргыз Республикасынын прокуратура органдары тарабынан 2021 жыл ичинде аткарылган иштер жөнүндө сиздерге маалымат берип коюуну туура көрдүм. Акыркы бир жыл ичиндеги жетишкендиктер прокуратура органдарынын мындан аркы өнүгүүсүнө түрткү бере турган бир катар алгылыктуу иштер менен коштолду. Ошондуктан прокуратура органдарынын негизги багыттары боюнча аткарылган иштерге кыскача токтоло кетсем. Коррупцияга каршы аракеттенүү жана мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөө багыты боюнча 2021 жыл ичинде мыйзамдардын так жана бирдей аткарылышын көзөмөл жүргүзүү, коррупцияга каршы аракеттенүү, жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин сактоо, жаш балдардын укуктарын коргоо багыттары боюнча бир топ иш-аракеттер жүргүзүлдү. Жалпы 7565 текшерүү жүргүзүлүп, жыйынтыгы менен 16700дөн ашык мыйзам бузуулар аныкталып, келтирилген 7900га жакын прокурорлук актылардын негизинде 6400 кызмат адамы тартиптик жоопко тартылды. 1 миллиард 280 миллион сом өндүрүлүп, 1 миллион 491 мың сотко чейинки өндүрүш, 1491 мың сотко чейинки өндүрүш катталган. Аталган сумманын ичинен 193 миллион 219 мың сому акчалай, калган 1 миллиард 95 миллион 16 мың сому материалдык түрдө өндүрүлгөн. Прокурорлордун ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгы менен мыйзамсыз ажыратылып алынган мамлекеттик мүлктү, анын катарында жер тилкелерин кайтаруу боюнча чаралар көрүлүп, республика боюнча жалпы 1 миллиард 95 миллион сомдук мыйзамсыз менчикке өтүп кеткен 122 кыймылсыз мүлк объектилер, алардын ичинен жалпы аянты 1578 чарчы метрдик 26 жашоо үчүн каралбаган жайлар жана жалпы аянты 1125 гектар жер кайтарылган. Сиздерге белгилүү болгондой, мамлекет башчысы Сокулук районунун Новопавловка айылынын тургундары менен жолугушуу учурунда айылдагы көйгөйлүү жер маселелерин кароо тууралуу тапшырма берген. Ал маселелерди текшерүүнүн жыйынтыгында айыл өкмөтүнүн аймагындагы эсепке алынбаган 1498 гектар суулуу жер аянты аныкталып, учурданы мамлекеттин балансына кайтаруу боюнча прокурорлук актыларды жибердик. Ошондой эле 20 социалдык объект, анын ичинде 9 балдар бакчасы мамлекетке кайтарылган. Жогоруда текшерүүлөрдүн алкагында мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндө жер маселелери, архитектура, лицензиялоо жана уруксат берүү тутуму боюнча жана башка тармактарда бир катар мыйзам бузуучулар аныкталган. Дагы бир приоритеттүү маселе болуп, 21 жылы жетим балдар турак жай менен камсыздоо багытында 26 текшерүү жүргүзүлүп, алардын жыйынтыгы менен 62 жетим бала жер тилкелери же турак жай менен камсыз болушкан. Ар бир райондук прокуратурада жашы жетелектердин укуктарын коргоо иштерин атайын бирден кызматкерге бекитилген. Алар тийиштүү мамлекеттик органдар жана билим берүү мекемелери менен тыгыз байланышта иш алып барышат. Тергөөнүн жана изин суутпай издөө, ишин көзөмөлдөө багыты, кылмыштуулуктун абалы. 21 жылы республика боюнча 37784 кылмыш катталган. Алардын ичинен 3822 оор жана өзгөчө оор кылмыштарга кирет. Жасалган кылмыштардын 53%нын бети ачылган. 88250 кылмыштын тергөөсү аяктап, 8684 кылмыш соттук кароого жиберилген. 78911 кылмыш өндүрүштөн кыскартылган. 670 кылмыш өндүрүштөн токтотулган. Соттор тарабынан 74 кылмыш иш тергөөнүн мүчүлүктөрүн жоюу үчүн кайра тергөөгө кайтарылган. Кылмыш иштер боюнча 4 миллиард 555 миллион сомдон ашык зыян аныкталып, 4 миллиард 277 миллион сомго жакын зыян өндүрүлүп, 93 бул өндүрүлгөн сумманын 93%-ын түзөт. Анын ичинен прокуратура органдары 259 миллион 729 миң, улуттук коопсуздук мамлекеттик кызмат тарабынан 3 миллиард 871 миллион, финансы полициясы тарабынан 86 миллион 868 миң, бул жоюлу элек кезиндегиси.
Ички иштер министрлиги тарабынан 58 миллион 937 миң. Дагы бир 20-жылы жаш жетпеген өспүрүмдөргө карата жасалган кылмыштар боюнча 1827 сотко чейинки өндүрүш иштери башталган. Аталган сотко чейинки өндүрүш иштеринин ичинен 986сы кыскартылган, 13 иш бир өндүрүшкө бириктирилген, 411 иш соттук кароого жиберилген жана 417 иш боюнча тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Жашы жетпеген өспүрүмдөргө карата болгон зордук зомбулук фактылары боюнча 2020 жылы ички иштер органдары тарабынан 238 кылмыш иши катталган. Тергөөнүн жыйынтыгы менен 149 иш соттук кароого жиберилген, 85 иш кыскартылган, 4 иш боюнча тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. 20 жылы жаш жетпеген өспүрүмдөр тарабынан жасалган 971 кылмыш катталган, алардын 114 иши бир өндүрүшкө бириктирилип, 400 иш кыскартылган, 442 иш соттун кароосуна жиберилген жана 15 иш боюнча тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Көрсөтүлгөн мөөнөттө укук коргоо органдары тарабынан аялдарга карата жасалган кылмыштар боюнча 9800 сотко чейинки өндүрүш иштери башталган. Алардын ичинен 1728 кылмыш иши соттун кароосуна жиберилген, 5396 иш өндүрүштөн кыскартылган жана 2676 кылмыш иши тергөө стадиясында. Урматтуу маалымат массалык каражаттын өкүлдөрү, мен статистикаларды үстүртөн келтирип атам. Эгер бул укук коргоо органдары, прокуратура органдарына карата эгер толук маалымат алабыз десеңиздер, прокуратуранын сайтында статистикалардын баардыгы көрсөтүлүп турат. Биз квартал сайын жайгаштырабыз. Толук жыйынтыгы да ошол жерде, так маалыматтын баары бар. Коррупция жана кызматтык кылмыштар боюнча 2020 жылы укук коргоо органдары тарабынан кызматтык жана коррупциялык иштер боюнча 3229 сотко чейинки өндүрүш иштери катталган. Алардын ичинен 398 кылмыш соттук кароого жиберилген, калганы тергөөдө. Баса белгилеп кетүүчү жагдай, жаңы кодекстерди ишке киргизүүдөн кийин бул көрсөткүчтөр 58%га төмөндөгөн. Сотто мамлекеттик айыптоону колдоо иштери боюнча 2020 жылы биринчи инстанцияда соттор тарабынан жалпысынан 8036 кылмыш иши 9918 адамга карата каралган. Апелляциялык тартипте 3051 кылмыш иш, бул 3556 адамга карата. Кассациялык инстанцияда 745 кылмыш иши, бул 967 адамга карата каралган. Кылмыш сот өндүрүшү багыты боюнча чоң өзгөрүүлөр болууда. Кыргыз Республикасы эгемендүүлүктү алгандан бери прокуратура органдары соттук териштирүүлөрдө бир гана айыптоо багытында мамлекеттик айыптоону колдоп келген. Ал эми бүгүнкү күндө мыйзамдын үстөмдүгүн, ошондой эле инсандын, коомдун жана мамлекеттин мыйзам менен корголуучу кызыкчылыктарынын сакталышын камсыз кылуу максатында соттук териштирүүдө айыпкерлерге угузулган айыбы далилденбесе, анда мамлекеттик айыптоочу айыптоодон баш тартышы керек. Бул жыл башынан коюлган тапшырма болчу. Ошол тапшырмалардын негизинде бул мыйзамдын талабы, жазык процессуалдык кодексинин сиздерге маалым. Бул багыт боюнча 2020 жылы 12 кылмыш боюнча 16 адамга жана бир жорук иш боюнча бир адамга карата мамлекеттик айыптоочулар айыптоодон баш тартышкан. Бунун көрсөткүчтүн азыр 12 кылмыш бир жыл ичинде аздыгы бул тергөөнүн сапаттуулугунан, соттун адилеттүүлүгүнөн ушундай болду дегенде мен алысмын. Албетте мурунку прокурорлордун биздин мурунку тажрыйбадагы талап башка болгондуктан азыр көнү процесстери жүрүүдө. Азыр ар бир сотко катышкан прокурор айыпкерге күнөөсү далилденгенде жаза сурайт, далилденбесе айыптоодон баш тартуу биз талаптарын коюп атабыз. Албетте тилекке каршы кемчилдик бар, толук ишке ашылат. Бирок иш жылды, көрсөткүчтөр бул жылда байкалды. Ошол эле учурда эгерде сот мыйзамдарын талаптарын сактоо менен актоо өкүм кабыл алса, анда прокурорлор тарабынан негизсиз сунуштарды келтирүү практикасы токтотулуп, 2020 жылы 41 кылмыш боюнча 46 адамга жана 8 жорук иш боюнча 8 адамга карата кабыл алынган актоо өкүмдөрүн алардын мыйзамдуулугу боюнча прокурорлор тарабынан корутундулар түзүлгөн. Ишкерлердин укуктарын коргоо.
Жыл башынан эле ишкерлердин прокуратура органдарына кайрылган учурлар көбөйдү. Ошондуктан башкы прокуратурада ишкерлердин укуктарынын жана экология чөйрөсүндөгү мыйзамдардын сакталышын көзөмөлдөө башкармачылыгы түзүлдү. Жаңы түзүлгөн башкармалык тарабынан 2020 жылы бизнеске ар кандай негизсиз тоскоолдуктар тууралуу 385 кайрылуу каралып, алардын 103 кайрылуу боюнча ишкерлердин укуктары калыбына келтирилди. Учурда ишкердикти, бизнести колдоого жана мамлекеттик органдар тарабынан алардын мыйзамсыз текшерүүлөрүнө бөгөт коюу максатында текшерүүлөрдү каттоо тууралуу жаңы жобонун долбоору иштелип чыгып, макулдашуу стадиясында турат. Тергөө башкармачылыгынын ишмердүүлүгү. Сиздерге белгилүү болгондой, 2020 жылдын ноябрь айында башкы прокуратуранын тергөө башкармачылыгы түзүлүп, 1 декабрдан тартып иштеп баштады. 2 айдын ичинде тергөөчүлөр тарабынан жалпы 51 кылмыш өндүрүшкө алынып, тийиштүү төргө аракеттери жүрүүдө. Бул иштер боюнча тергөөдө 31 адамга карата айыптар угузулуп, 9 адамга карата эл аралык издөө жарыяланган. Тергөөнүн жыйынтыгы менен 9 иш соттук кароого жиберилип, анын ичинен 5 иш боюнча соттон айыптуу өкүмдөр чыгарылды. Көрүлгөн бул жерден баса белгилеп айтсам, биздин жаңы жана кодекстер боюнча 2 айлык мөөнөт, 1 айлык мөөнөт боюнча кылмыш иштерин тергөө талап, мыйзамдын талабын аткарууда мына акыркы ушу 1 ай, 1,5 айда өндүрүшкө кабыл алып, тергөөчүлөр тарабынан сотко жиберилип, бүгүнкү күндө өкүмдөр чыгып атат. Бул адам укугун коргоо, жабырлануучунун укугун сактоо көп багыттарды камтыйт да. Мына иштердин алгачкы бир жакшы жыйынтыгы деп баса белгилесем болот. Көрүлгөн тергөө аракеттеринин натыйжасында 63 миллион 225 миң сом өлчөмүндө акча каражаты өндүрүлүп, мамлекеттин эсебине кайтарылган. Бул көрсөткүчтөрдү мындан арда жогорулатуунун үстүндө иштейбиз. Бул ушу 2 ай 1,5 айдын аралыгында жумуш. Бул багытта аткара турган көп иштерибиз бар. Алардын ичинде тергөөчүлөрдүн кесипкейлигин жогорулатуу алгачкы максаттарыбыздын бири. Прокуратура органдарында санариптештирүү багытында 1 жылдын ичинде көп жумуштар аткарылды. Алсак, прокуратура органдары өлкөдөгү санариптештирүү боюнча мамлекеттик программалардын алкагында кылмыштардын бирдиктүү реестри, автоматташтырылган маалыматтык системасы жана мыйзамдарга ылайык кайра иштелип чыгып, республика боюнча укук коргоо органдарынын ар бир кызматкери окутуудан өткөрүлдү. Бүгүнкү күндө бардык кызматкерлер системага каттоо жана иштин кыймылы боюнча маалыматтарды киргизишет. Аталган системанын ички модулдары убактылуу кармоочу жай системасы иштелип чыгып, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгында пилоттук режимде иштетилүүдө. Бул иштин жыйынтыгы бизге кармалган жарандардын укуктарын сактоо боюнча онлайн режимде көзөмөл жүргүзүүгө шарт түзөт. Жаңы кодекстер жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынгандан кийинки аралыкта бузуулардын бирдиктүү реестри системасы биз тараптан кайрадан толук иштелип чыгып, 19 мамлекеттик органдардын кызматкерлери окутулду. Бул система административдик процесстин айкындыгын камсыз кылып, айып пулдарын төлөнүшүн жогорулатат. Аталган система аркылуу кызмат адамдары тарабынан түзүлгөн ар бир протоколду ал боюнча салынган айыпты жана айыптын төлөнгөнүн көзөмөлдөөгө мүмкүнчүлүк түзөт. Белгилей кетсем, башкы прокуратура бузуулардын реестрин колго алгандан кийин системада төлөм жүргүзүлгөн протоколдордун саны көбөйгөн. 2020 жылы Ички иштер министрлигинде төлөнгөн айыптардын суммасы 60 миллион сомду түзсө, башкы прокуратуранын карамагына өткөндөн кийин 854 миллион сомду түздү. Же 254 миллион сомго ашык айып өндүрүлгөн. Бул жагдай салынган айыптарды жаап жашыруудан коргоочу система болуп калды. Прокуратура органдарында электрондук документтерди жүгүртүү системасы толук көлөмдө ишке киргизилди. Биздин системанын платформасы башка укук коргоо жана мамлекеттик органдарда колдонулууда. Юстиция министрлигинде ушул системанын платформасы негизинде пробация маалыматтык системасы ишке ашырылды. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын соттолгондордун маалыматтык базасы системасы иштелип чыкты. Мамлекеттик соттук эксперттик кызматында ведомстволук система иштелип чыгууда. Системаларды иштеп чыгуу үчүн башкы прокуратуранын алдында атайын укук мекемеси түзүлгөн.
Келечекте системаларын иштеп чыгуусу аяктаганда кагаз түрүндө отчетторду тапшыруу токтотулат. Отчеттуулук толук автоматташтырылат жана электрондук кылмыш ишке киргизилет. Ошондой эле маалыматтарды эффективдүү алмашуу жана колдонуу максатында башка мамлекеттик органдардын системалары менен интеграциялоо планда бар. Укуктук санариптештирүүнүн алкагында электрондук кылмыш ишин жүргүзүү тергөө органдарынын иштерин бир кыйла жеңилдетмекчи. Учурда бюрократиялык системадан айырмасы тергөө менен тыгыз байланышта иштөөгө, электрондук документ алмашууга жана адамдык фактордон келип чыккан катачылыктардын санын төмөндөтүүгө алып келет. Мындан тышкары, Башкы прокуратуранын расмий сайты жаңыланып кылмыштуулуктун абалы боюнча статистикалык маалыматтар жайгаштырылды. Жарандардан арыздаттанууларын жеринде кабыл алуучу онлайн кабылдама жана мобилдик тиркеме иштелип чыгып ишке киргизилди. Бул системаны ишке киргизүү үчүн чет өлкөлөрдүн тажрыйбасын изилдейбиз. Жакын арада биздин кызматкерлер Казакстан Республикасына барып тажрыйба алмашууда биздин санариптештирүү системабызга жогору баа берилди. Аталган системалар аркылуу кылмыш иштери жана укук бузуулар иштери боюнча ачык айкындык маалыматтарды ыкчам түрдө алуу жана башка мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Кыскача айтсам, электрондук системалар жакшыруу фактыларын жоюп, отчеттордун аныктыгын камсыз кылды. Системаларды ишке киргизүү жарандардын укуктарын коргоого багытталган. Кадрдык саясат боюнча прокуратура органдарында ичара тазалануу жүрүп жатат. Коррупциялык көрүнүштөргө жол берген, мыйзамдарды бузган кызматкерлерден арылышыбыз керек. Бүгүнкү күндө андай кызматкерден арылып жатабыз. Бир нече кылмыш иштери бар, камакта отургандар бар. Өздөрү күнөөсүн тартиптик моюндорун алып кызматтан бошогондор бар. Биз биринчи орунда башкы көзөмөл органы катары өзүбүздүн кадрдык тартип прокурордун жүрүш турушун оңдомоюнча эч кандай ийгиликке жетпейбиз. 2020-жылы кызматтык милдеттерин аткарбагандыктары же талаптагыдай эмес аткаргандыктары жана прокуратура органдарынын кызматкеринин кадыр баркын кетирүүчү жосундарды жасагандыктары үчүн 370 кызматкер тартиптик жоопкерчиликке тартылышты. Кадрлардын ичинде жаңыланы болбосо, биз жогоруда коюлуп жаткан талаптарга жетише албайбыз. Учурдан пайдаланып, кече жакында болуп өткөн сынактын жыйынтыгын айта кетейин. Башкы прокуратура тарабынан 2020-жылдын 11-январына чейин 1308 талапкердин документтери кабыл алынып, комплекстүү медициналык күбөлөндүрүү, компьютердик тестирлөө жана эссе жазуу сыяктуу конкурстун баскычтары өткөрүлдү. Бүгүнкү күндө 317 катышуучу ийгиликтүү өтүп, түзүлгөн графикке ылайык 2022-жылдын 14 февралынан тартып сынактын кезектеги баскычы маектештирүүгө катышат. Сынакка эссе жазуунун жыйынтыгы менен тийиштүү босоого 10 балл албай калган катышуучулар алган баалары менен макул эместиги тууралуу арыз менен кайрылып жатышат. Бул арыздар Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын жогорку аттестациялык конкурстук комиссиясы тарабынан каралып, тийиштүү чечим кабыл алынгандан кийин кошумча билдиребиз. 2022-жылдын 1-январынан тартып кызматкерлердин айлык маяналары көбөйүп, мурдага караганда прокуратура кызматкерлеринин социалдык абалы бир кыйла жакшыра баштады. Бул аракеттер коррупцияга каршы күрөшүүгө чоң өбөлгө түзөт деп терең ишенем. Мыйзам долбоорлорун демилгөлөө укугу боюнча айтып кетсем, былтыркы жылы сиздер күбө болгондой Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеш тарабынан кылмыш жаза процессуалдык, укук бузуулар жөнүндө кодекстери жана прокуратура жөнүндө конституциялык мыйзам жаңы редакцияда кабыл алынып, 2021-жылдын 1-декабрынан тартып иштей баштады. Барыңыздар билесиздер, өлкөдө 2012-жылы башталган соттук укуктук реформанын натыйжасында жарандык жана жазык укуктук карым-катнаштарды жөнгө салган мыйзам актылары кабыл алынып, укук коргоо органдары, адвокатура, эксперттик коомчулук жана жарандар тарабынан олуттуу сын алынгандыгына карабастан 2019-жылдын 1-январынан тартып ал кодекстер мыйзамдык күчүнө кирген.
Аталган мыйзамдарда кемчилдиктер жана карама-каршылыктар укук коргоо органдарын жана сот бийлигинин ишине терс таасирин тийгизип, айрым учурда гумандаштыруу деген лозунг менен киргизилген жаңы ченемдер кылмыштуулуктун өсүшүнө, кылмыштан жабыр тарткан адамдардын укуктарынын корголбой калышына, сотко чейинки өндүрүштүн конкреттүү мөөнөттөрүнүн, ошондой эле алдын ала текшерүү институтунун жоктугу, тергөө негизсиз созулуп, жыйынтыгынан калк арасында укук коргоо системасына ишенбөөчүлүктөр көбөйгөн. Кыргыз Республикасынын бузуулар жөнүндө кодексинде жалпы кызмат адамдарынын жоопкерчилиги институту, ошондой эле мыйзамдарды аткарбоо үчүн жоопкерчиликке караган ченемдер каралбай, көз жазында калып кеткен. Ал эми мурдагы административдик жоопкерчилик жөнүндө кодекс күчүн жоготкон. Натыйжада жарандардын укуктарын коргоого багытталган бул тармактагы прокурорлук көзөмөл менен эле чектелбестен, бул кодекстин кемчиликтери жалпы прокурорлук көзөмөлдүн натыйжалуулугуна жана прокурорлук чара көрүү актыларынын жетиштүүлүгүнө, алдын алуу профилактикалык маанисине терс таасир тийгизген. Мындай укуктук кризистен чыгуу максатында өлкө башчысынын жарлыгынын негизинде эксперт топ түзүлгөн. Башкы прокуратуранын кызматкерлери эксперттик жумуш топтун курамында тыгыз иштешип, аталган кодекстерди көптөгөн укуктук карама-каршылыктарды, боштуктарды жоюп калууна келтиришти. Мындан тышкары, коррупциялык көрүнүштөрдү жоюу жана коррупцияга каршы аракеттенүүдө жаңы механизмдерди, багыттарды киргизүү үчүн башкы прокуратура тарабынан коррупцияга каршы аракеттенүү, физикалык жактардын активдерин ыктыярдуу декларациялоо жөнүндө мыйзамдын жаңы редакциясы иштелип чыгууда. Ошондой эле колдонуудагы мыйзамдарды антикоррупциялык экспертизаны өткөрүү жөнүндө колдомо иштелип чыгып, бүгүнкү күндө ишке киргизилди. Мамлекеттик органдардын коррупцияга каршы чогуу аракеттенүүнүн эффектүүлүгүн жогорулатып, координациялык кеңештин чечимдерин милдеттүү түрдө аткарылуусун караган жаңы жобо иштелип чыгып, колдонууга киргизилди. Мен жогоруда токтолуп кеткен жаңы кодекстердин ийгиликтерин, проценттери менен сиздерге айтып бердим. Бүгүнкү күндө жетишилип аткан жактары. Экинчиден, прокуратуранын мыйзам демилгелөө укугу бар, бизде билесиздер. Ошонун алкагында коррупцияга каршы аракеттенүү, анан физикалык жактардын активдерин ыктыярдуу декларациялоо мыйзамын кайрадан иштеп чыгып жатабыз. Бул мыйзам иштеш үчүн биз мурунку кабыл алынган мыйзамдар боюнча да анализ жүргүздүк. Аталган мыйзам 2007, 2009, 2014 жылдары, анан 20 жылы кабыл алынган экен. 2014 9000 адам ыктыярдуу декларация кылыптыр, ал эми 20 жылы болгон 4 адам. Демек, мыйзам иштебегенде бүгүн ал мыйзамды иштетүү да мезгилин талап болуп атат. Анткени өзүңүздөр билесиздер, көптөгөн акча каражаттар сыртта өзүбүздүн жарандар аркылуу да кирбейт, мамлекетте көп каражаттар иштебейт. Буну иштетип элге ачыгын алып чыгыш үчүн азыр аталган мыйзам долбоорун биз жеткире иштеп, коомчулук менен чогуу андан кийин жогорку кеңешке сунуштайбыз. Ал эми координациялык кеңеш боюнча өзүңүздөр билесиздер, бул формалдуу түрдө бир нече талап коюлуп, өткөрүлүп, жыйынтыгы чыкпайт эле. Биз азыр максат койдук. Былтыр бир гана жолу өткөрүп туруп, натыйжа болбогондон токтотконбуз. Көптөгөн иш аракеттер жүргүзүп, жоболорду иштеп, март айынын башында Кудай буйрса өткөрөбүз деп турабыз. Координациялык кеңеш мындан кийин жалпы маселелер боюнча каралбайт. Bir министрлик боюнча алар же болсо бир мыйзамдын аткарылышы боюнча же бюджеттин аткарылышы боюнча бир маселени алып туруп, ошонун алкагында биз иликтеп чыгып, аны кемчиликтерин таап, жетишкендиктерин белгилеп, эртең ошол боюнча чара колдоно турган кылып өткөрүүгө ниеттенип аракеттенип жатабыз. Кудай буйрса буну ишке ашыра алабыз. Прокуратура органдарынын материалдык техникалык базасын чыңдоо, административдик имараттардын эскилиги жетип, Союздан калган имараттарга кызматкерлер батпай, бир кабинетте 3-төн 4-төн отуруп иштөө абалга жеткен. 2020 жылы башкы прокуратуранын тергөө башкармачылыгынын имараты баланска алынып, капиталдык ремонттон өтүп, тергөөчүлөргө шарт түзүлдү.
Баткен аскер гарнизонунун кызматкерлери үчүн 8 батирлүү кызматтык турак жай жана административдик имарат, Талас областык прокуратурасынын административдик имараты жана 36 батирлүү кызматтык турак жай. Бул жерге обул прокуратура, Талас шаары, Талас району, Бакайат райондорунун кызматкерлери жайгашат. Кочкор райондук прокуратурасынын административдик имараты жана 7 батирлүү турак жай, Кемин райондук прокуратурасынын кызматкерлерине 5 батирлүү кызматтык турак жайдын курулушу башталып, аяктоо алында турат. Биз имараттарга, анан кызматкерлердин турак жайына көңүл бурган себебибиз өзүңүздөргө маалым. Эмгек маяна аз өлчөмдө эле алар турган квартирага төлөмдөрүн төлөгөндөн кийин 1 айлык жашоосу кыйынчылыкта болгондо, а биз эгер коррупция менен күрөшөбүз, мыйзамды өз деңгээлинде надзор кылабыз десек, сөзсүз түрдө жашоо шарттын биринчи кызматкерлерди түзүшүбүз керек экен. Ошол максатта быйыл көптөгөн иш аракеттер жүрдү. Эми үстүбүздө жылы дагы бюджетке бекиттирдик. Кудай буйрса көптөгөн азыр бул докладта кошулбаган имараттар, турак жайлар салынат. Жылдын жыйынтыгында билдиребиз. Көңүл бурганыңыздарда чоң рахмат. Берилген маалыматтар ушул. Эгерде сиздерди кызыктырган суроолор болсо, жооп берүүгө даярмын. Чоң рахмат. Кийинки сессияга өтөбүз. Суроо жооп берген сессия жана ага чейин сүрөт алгандыр. Тартиби боюнча кол көтөргөн журналистке сөз беребиз. Анан суроону бир суроону кайра алсаңыздар. Азыр мисанда чыгып өтөбүз. У меня к вам несколько вопросов. Канчадан суроо? Бирден, экиден тактап койсоң? Бирден суроо, анан саат жана сөйлөшкөнбүз, 1 саат убактыбыз бар, саат 12. Прокомментируйте, пожалуйста, уголовные дела по Кактус Медиа. По Кактус Медиа и по резонансным делам в отношении Алярбека Абджалиева, Адахана Матумарова и в части финансовой пирамиды, где фигурирует дочь заместителя главы Верховного суда Айнаш Токпаевой. Спасибо. Кактус медиа боюнча берген сурооңуз жанагы чек ара маселеси боюнча билдирген козголгон кылмыш боюнча сурап атасыз да? Вы не считаете ли это давлением, например, на СМИ? Мен тереңирээк түшүндүрүп туруп сурооңузга жооп берейин. Бул аталган кылмыш козголгон бизден 1-май райондук прокуратурасы тарабынан. Бишкек шаардык прокуратурасы бүгүн тергөө амалдарын жүргүзүүдө. Экспертиза чыгаруу үчүн менимче токтом дайындалган, жообун күндө алына элек. Ал жерде Кыргыз мамлекети биринчи ок атты деген маалымат болгондо. Бул эми өзүңүздөргө билесиздер. Эки мамлекеттин ортосунда чек ара боюнча бүгүн олуттуу маселе бар, көйгөй. Журналистпи, жөнөкөй жаранбы, мамлекеттик кызматкерби, бул маселелер боюнча дегеле мыйзам бузуу боюнча бирдей жооп бериш керек. А эгерде журналисттерге ушу Кактус медиа сыяктуу аракеттерине баа берсек эле сөз эркиндигин чектөө болсо, мен ойлойм бул негизи туура эмес да. Ал жөнүндө сөз эркиндигин чектөө деген бизде ойдо болгон жок. 1-май райондук прокуратурасы өздөрүнүн функционалдуу милдетин аткарып бул ишти козгоду. Бүгүн тергөөсү жүрүп атат. Эгер тергөөдө далилденип экспертилер бере турган болсо, обязательно жоопко тартылат сөзсүз түрдө. А эгерде кылмышы далилденбесе, биз анда кыскартуу жолго барабыз. Бул Кактус медиа боюнча. Ал эми Алярбек Абджалиев боюнча маалыматты берип койсоңор. Алярбек Абджалиев менен кошо да кимди сурадыңыз? Адахан Матумаров. Адахан Кимсанбаевич боюнча бир эле Адахан Кимсанбаев эмес, өзүңүздөр билесиздер, чек ара боюнча бул жанагы 275 метрди арендага алуу маселеси боюнча эки комиссиянын курамын Адахан Кимсанбаевич улуттук коопсуздук кеңешинде жетектеп турганда 2 жолу барып жолугуш өткөргөн экен. Андан кийин транспорт министрлиги чүдүнтен распоряжениясы менен барып жолугуш өткөргөн. Бул протоколдордун бардыгына биз бүгүн юридикалык баа берип атабыз. Өзүңүздөргө маалым, тергөөгө чакырылганда кандай чыгып кетет билбейбиз. Тергөөгө адам бара электе эле маалымат каражаттарына чыгып калып атат, ким суралып атат, ким кантип суралып атат. Бүгүн бардыгы суралып, юридикалык баа берүү алдында турат.
Себеби ал жерде чоң мамлекеттин кызыкчылыгы турат да. Бул дагы мыйзамдуу өз баасы берилет. Алиербек Абжалиев боюнча Алиербек Абжалиев боюнча кылмыш барбы? Мактактап берсеңиздер. Ал эми Токбаев боюнча финансый пирамида боюнча башкы прокуратурага 100дөн ашык жарандын арызы менен арызы кайрылган. Бул мен азыр цифралар так эсимде жок. 1,5 миң доллардан ашык бүгүн мамлекеттик чыгым болду. Пирамида боюнча Украинанын жарандары Өзбекстан, Казакстан, Кыргызстанга качкан экен. Ошол жерде Токбаеванын кызы алардын офисинде 3 Кыргызстандын жараны иштеген экен. Ошо башка пирамида боюнча кызыктырып, ишендирип, бул сөзсүз түрдө пайда табасыңар деп. Ошонун алкагында келтирилген чыгымдардын негизинде бүгүнкү күндө иш козголуп тергөөдө. Менин маалыматым боюнча Токбаеванын кызы бүгүн камакта болуш керек, камакта, 2 айлык камакта. Тергөө аракеттери жүрүп атат. Бирок өзүңүздөр билесиздер, пирамида боюнча юридикалык баа бериш тергөө органдарына аябай кыйынчылыкка турат. Себеби уюштурган адамдар чет өлкөнүн жарандары, биз аларды кармап калганга мүмкүнчүлүгүбүз болгон жок. Себеби арыз каттап, иш козгоп аларды текшерип баштаганда чыгып кеткенде 15 күндөн ашып кеткен экен. Алардын бир жараны Өзбекстанда бүгүн камакта отурат. Биз каттарды жөнөтүп, өзүдүн бар эл аралык келишимдердин негизинде сурак кылууга, же бизге убактылуу берип турууга аракеттер жасап атабыз, бирок ал тилекке каршы азырынча жыйынтык жок. Адвокат говорит, что там еще среди пострадавших ваша сестра, да? Менин эжем дагы Ошто менчик өзүнүн клиникасы бар, бир 15 койкалуу. Иштеткенине 15 жылдан ашып кетти. Ал да өзүнүн уулу менен барып жазылган экен. Чыгым бир 30 миң доллардан ашык жазылып, пайда таап жазылып алган экен. Бүгүнкү күндө маалыматтар чыгып иш козгогонда мен өзүм жеке кайрылып айттым. Арыз жазыңыз. Эгер өндүрүлүп калса, жана чыгым кайтарылып калат десем, бүгүнгө чейин арыз жазган жок. Себеби немесин чыгымды өндүрүп алганга көз жетпейт деп. Ал эми көз жетпесе дагы бизге чара колдонуп бергиле деген жарандар бүгүн каалаган бүгүнкү күнгө чейин арыз токтой элек. Арыз келип түшүп атат, каттап атабыз. Ким күнөөлүү, ким уюштурган, биздин жарандар эмне себептен алардын 15 күн мурун телефон сүйлөшүүлөрүн уккан экен. Кыргызстандан чыгып кеткиле, иштерди токтотобуз деп. Ошону билип туруп да жана офистеги адамдар кайрадан кыргыз жарандарын жаздырышканда, ошол себептен бүгүн тергөө аракеттери жүрүп атат. Абжалиев боюнча. Абжалиев боюнча мен азыр так маалыматым жок. Ага карата козголгон менимче мыйзамсыз байы боюнча болсо керек. Кылмыш кыскартып эмне негиздер экенин маалымат жок. Кызыксаңыз биз сизге бул конференциядан жазуу жүзүндө берем мен. Маалымат тактасаңар. Рахмат, дагы кимде суроо? Бериңиз. Күндүз Кызылжар, Азаттык радиосу. Айрым саясатчылар эмес кылмыштын курамы жоктугуна карабай, саясий негизде же жүйө менен камалып жаткан коомчулукта айтылып келатат. Анан башкы көзөмөл органы катары укуктуулукту, акыйкаттыкты, мыйзамдыкты мындай сактаган орган катары эмне үчүн мындай нерселерге жол берилип жатат? Так айтсаңыз факты менен кайсыл ошондой кылмыш боюнча айтып атасыз? Буга чейин кармалган Жеңиш Молдокматов болобу же болбосо Алмаз Сарбаев болобу жана ошол башка саясатчыларда мындай кылмыштын курамы жок деп алар айтат. Коомчулукта айтылып келатат, эмне үчүн камалып жатат, эмне үчүн башкы көзөмөл орган катары буларга жол берилет. Анан интернетте пикир жазгандарды мындай бийликти күч менен басып алуу катары баалап аларды камалып жатышы, ошол эле мисалы үчүн Мирлан Нурайымов тууралуу бул эмне болот эми? Эмне үчүн пикир жазгандар үчүн алар камалып жатат? Туурабы ошол? Кылмыш иштердин мөөнөттөрүнүн өтүп кеткени боюнча мөөнөтү өтүп кеткендиги боюнча кылмыш иштердиги так айтсаңыз мен ар бирине жооп бергенге даярмын. Анткени кылмыш жазык процессуалдык кодексинде 27-берене бул жерде так талаптар бар.
Кылмыш козголо элек болсо, ал кылмыш козголууга жатпайт. Козголгон болсо кыскарыш керек. Эгерде козголгон кылмыш болсо, тергөөдө кылмыш, өндүрүштө иш болсо, ал эгерде ошол күнөөлүү тараптар өздөрү кыскартуу мөөнөт боюнча кыскартууну өтүнбөсө, ал тергөөсү уланат кадимки тартипте. Андан кийин сотко барат, сотто кадимкидей тартипте уланат, андан кийин сот ошо актоо же айыптоо өкүмүн чыгарат, ал кылмыш жоопкерчиликтен бошотуу менен. Бул мыйзам бар. Бул мыйзам боюнча биз бир да чектин буза элекпиз. Жеңиш Молдокматов боюнча менин маалыматымда октябрь окуялары боюнча мунун бардыгын окубайын, өзүңүздөр билесиздер. 20-жылдын 6 октябрында андан кийин 20-жылдын 6 майында Жеңиш Молдокматовго карата 264-беренени 1-бөлүм менен массалык башаламандыктар менен шектүү катары кармалган. Бүгүнкү күндө үй камагына чыкты. Бул Жеңиш Молдокматовдун күнөөсү бар же жок, күнөөсү жок эле камакта жатат деп бир эле Жеңиш Молдокматов эмес, Сарыбай бир нече жана башка адамдар деп айттыңыз. Буга тергөө баа берет. Эгерде күнөөсү жок камап, күнөөсү жок кармаса, биз айыбын угузуп сотко жиберүүдө прокурор окуп кол коет. Ошондо юридикалык баа беребиз. Бүгүн тергөөсү бүтүп бизге келип сотко жиберүү боюнча бул Сарыбаевтар боюнча келелек, ошондон баа берилек. Биз ал эми Жеңиш Молдокматовдун бир эпизод боюнча сотто бүгүн каралып жатат турабы. Ага соттор юридикалык баа берет. Эгер күнөөлүү жок болсо актайт. Ошол жерде мен жогоруда өзүм докладымда айтып кеттим. Катышкан прокурор эгер күнөөсү башаламандык боюнча же кайсы фактысы боюнча тартылганы боюнча күнөөсү далилденбесе, айыптоодон баш тартат. Эгерде мыйзамсыз баш тартпаса, ал боюнча да жаза колдонулат. Бизде бул боюнча мына талапты күчөтүп атабыз. Өзү коюп күнөөлүү деп сураган, премияда сураган сөз үчүн прокурор сөзсүз түрдө мыйзамдуулукту караш керек да. Эгерде мыйзамсыз сураса, ага жооп бериш керек. Эгерде сот мыйзам сактаса, ага сунуш келтириш керек. Сот мыйзамды актаса, бирок прокурор мыйзам сунуш келтирсе, буга да жооп бериш керек. Бул талапты коюп мен башында статистиканы айтып кеттим. Бул боюнча чаралар сөзсүз көрүлөт. Мисалы үчүн сот мыйзамсыз жоопко тартты деп прокуратура ошондой бир иштерди карады беле? Сот мыйзамсыз жоопко тартуу боюнча прокуратура бүгүн иш карай элек. Бул суроону парламентте да берип жүрөт, сиздер берип атасыздар. Эгерде мыйзамсыз жоопко тартылдым деп жаран кайрылган болсо, биз албетте юридикалык баасын беребиз. Бүгүнкү күндө мыйзамсыз жоопко тартылдым деп жарандардын кайрылган фактысы боюнча менимче кылмыш жок. Республика боюнча катталды эле кандай кылмыш. Экинчи сурооңуз. Мирлан Ураимов боюнча, Мирлан Ураимов кечинде козголгончу. Ураимов Мирлан бул социалдык тармактардын биринде комментарий жазган экен, туура сиз айтасыз. Ал боюнча бүгүнкү бийликти алмаштырыш керек. Президенттин намына, улуттук коопсуздук кызматынын төрагасынын намына баягы аттарды коюп, чакырыктарды жасаган экен. Бул боюнча улуттук коопсуздук кызматы 278-берененин 3-бөлүгү менен кылмыш козгоп, кечинде убактылуу жайга киргизиптир. Мыйзамдуулугу боюнча прокуратура бүгүн карайт. Ал бул чакырыкты экспертиза алындыбы, алынганда козгоду, мына азыр бизде такталып атат, түндө болгон иште. Бул боюнча мыйзамды карайбыз. Сиз туура айтып атасыз. Бир эле жамандап коюу боюнча албетте кылмыш козгоон туура эмес, бирок жамандагандын ою, аракеттик, аракетсиздик дейт, билесиздер кылмыштын курамын. Эгерде оюн түпкүрүндө чакырык же бир чындап мамлекет коопсуздугуна шек келтире турган кандайдыр аракеттер болсо, сөзсүз түрдө жооп бериш керек. Бул жаңы кармалыптыр. Козголгон кылмыш боюнча биз көзөмөл жүргүзөбүз, аны көрөбүз, мыйзамдуу, мыйзамсыз экенин. Ошол эле Кусамасанов жөнүндө да кошумчалай кетсеңиз, ал айтып атат 5 жыл экспертиза кылдык жанагы бийликти басып алуу боюнча депчи. Анан бешөтең ушул атайын монтаждалган деп чыгат деп. Так, Курсан Асанов боюнча бул 19-жылдын 7-8 августунда Кой Таш айылында болуп өткөн массалык башаламандыктар боюнча менин бул фабуланы сиздерге толук окубайм, бардыңыздар билесиздер. Бул боюнча жанагы Разаковдун чыккынчылыгы деген аракеттер боюнча, бир-эки фактысы боюнча жоо айыптары угузулуп, бунун бардыгы соттук кароого жиберилген.
Бүгүнкү күндө 22-19 январына чейин 70 соттук отурум болуптур. Бирок жыйынтыгы чыга элек да. Бул боюнча биз качкан прокурорлорго талап коюп атабыз. Албетте соттордон да суранып атабыз. Ушундай саясий коомчулукту кызыктырган кылмыштар боюнча тез жыйынтык чыгарбай атышат да. Эми кандай мааниде билбейбиз, жыйынтык чыкпай атат. Сот юридикалык баа берет. Kim? Aha. Meni iki sorum var da. Birincisi uşul kodeksler boyunca murunkusu 231 milyon euroga çeyin жазылды эле да. Анан эми анда ушул түкүрүккө чейин айып коюлуу, айыптарды карап аябай резонанс жараткан. Анан кийин кайра ушу жазылып ишке кирди. Буга канча каражат кетти? Буга кыска эле жооп берсеңиз болот. Анан экинчи дагы бир суроом бар да. Ушу Ураимов боюнча эми уктабай калган жокпуз, бирок ойлонто турган маселе да. Мисалы мен Facebook'ta кенен чонон отурам да. Каалашымча Токотери өкмөт башчы мисалы мага Кадырбардын коргоо жагында арыз берсе болот, бирок бербейт да. Берсе деле мисалы мага өтө таасири жок, көрүп турат. Анан ушундай абалда мисалы жарандык активистке ушул иш козгоп атабыз, бир комментарий. Ошол эле кезде жалпы элди кемсинткен, кордогон элдин калган бөлүгүндө эми баарыбыз бир кыргызстандыктардын бир бөлүгүн бүтүндөй кордогон жанагы Facebook армия бар, жалданган, аны баарыбыз эле билебиз. Ошолорго дагы ушундай тең караса болот да, баардыгында да комментарийди ким жазып атса ошонун баарына да мамлекеттин бүтүндүгүнө бийликчи отургандарга эле эмес, жалпы мындай өзүнүн маселесин айткан жарандарды кемсинтип, шылдыңдап, жердигине асылып, сүрөтүн чыгарып мазактагандарга дагы ошондой иш козгогон туура болобу деген ойдомун да. Кыска эле жооп кетем. Рахмат. Мурдагы 19-жылы сиздерге жакшы эле угулуп атам микрофон? Начар угулуп атам. Жакшы болот. Бул 19-жылы ишке кирген кодекстер боюнча 33 миллион евро чыгымдалган. Бул 33 миллион евро мамлекеттин каражаты эмес. Бул эл аралык донорлордуку. Бирок мамлекет тарабынан да келишимде макулдашып түзүлгөн экен. Анан бюджетке отургузулуп, жанагы толук процедурасы кандай болгон бүгүнкү чейин биз тактай элекпиз. Себеби биздин көңүлдү жаңы кодекстерге коюп, ушул кодекстерди кайра калыбына келтирели, жаңы жазалы деген максатта өзүңүз билесиз, прокуратура демилгелеп, президенттин буйругунун негизинде эксперттик жумушчу топ түздү 68 адамдан. 3 ай күнү түн иштешти, бир тыйын айлык эмгек маянасы жок. Ошол эми прокуратура кызматкерлери эмгек маян алып атат. Бирок башка коомчулуктан келген юристтер, окумуштуулар, практиктер, соттор, адвокатурадан келди, кызыккан жарандар, активисттер катышты. Ошолордун баардыгы күнү түнү бир тыйын албай иштеп берди. Биз аталган 4 кодекс прокуратуранын конституциялык мыйзам боюнча мамлекеттен бир дагы тыйын 33 миллион евро эмес, 33 тыйын да иштеткени жок. Бардыгы бекер иштелди. 3 ай ошолор күнү түн иштеп беришти. Албетте бизде кайсы эле Евросоюз жардам берип, обедтерин уюштуруп берип, андан кийин жана коомчулукка талкууга чыгаранга жардам беришти. Бирок биз эч кандай эл аралык талаптарды толук кодекстерде сактадык, адам укугун, эл аралык талаптарды сактадык. Бирок башка тараптардын кызыкчылыгын киргизгенибиз жок. Кодекстерди бүгүнкү күндө кабыл алынды. 1-декабрдан ишке кирди. Мына өзүңүздөр билесиздер. Бул чоң эмгек болду. Анан ал боюнча дагы менимче өлкө башчысы эксперт топтун эмгегин баалайт деген ойдомун. Ал эми Кураимов боюнча сиз эң туура бердиңиз. Ар бир айтылган сөз, жана ар намыска шек келтирген сөз үчүн эгер туура эмес болсо, тага эмес болсо, ар намысына шек келтирсе биз жооп берүүгө милдеттүүбүз да. Коом
мыйзам бардыгына бирдей иштеш керек. Бир эле жана бийлик өкүлүнө мазактагандарды жоопко тартып, жеке адамдар жашоосундагы мазактоолор болсо жооп бербей калат деген түшүнүк болбош керек. Жеке адамдардын ортосунда мамиле, жеке адам кайрылса биз карап беребиз. Ал граждан тартипте кылмыш тартибинде эрежелери бар, кандай жоопко тартылат. Сөзсүз жооп бериш керек да. Мына коомдо ой, мен өзүмдө да ой, маалымат массалык каражаттары бул 4-чү бийлик деген чындыкта. Сиздердин ооздон чыккан, сиздер билдирген маалыматтын бардыгы биздин жарандар кандайдыр бир деңгээлде чындык катары кабылат. Демек сиздер мамлекеттин патриоты болушуңуздар керек да. Ар бир жазылган факт, ар бир жазылган кемчилдик же жетишкендиктерди эгерде далилдеп тактап алып жазсаңыздар, бул мамлекетке кошкон өтө чоң салымыңыздар болот эле да. Ал эми Урайымов боюнча мен азыр эле айттым. Тактайбыз, эгер ошол эле бир эле билдирүү болсо биз албетте кыскартууга аракет кылабыз. Эгерде ал билдирүүнүн артында бир нече да аракеттер болуп, кандайдыр бир кылмыш аракеттер болсо, албетте тергөө органдары жоопкерчилик өзүндө. Мен ойлойм, алар деле жөндөн жөн бир билдирүү үчүн козгобойт албетте. Ага юридикалык баа берилет. Так. Урматтуу коллегалар, азыр жана мен 3 колду көрдүм. Биздин жана башында айтып кеткен убактылык чектелгени байланыштуу бул журналист экинчи ишине анын үчөө суроо берсе, ошо менен буюрса аягына чыгабыз. Жок, шашпаңыз, эми башталды азыр. Бәрін чакырып алып анан 5-10 менен кетип калсаңыз, шашпаңыз, Канча болду саат? Нурту каналынан Акылай Маратова, сиз жогору эле айта кеттиңиз, ар бир адамдын кадыр баркына шек келтирсе, ал жооп бериш керек депчи. Кыргызстанда мыйзам баарына бирдей иштейт деп шектеп келесиздер. Министр Алымкадыр Бейшеналиев таластыктардын кадыр баркына шек келтирип, андан акы менен кечирим сурады. Бул деген мыйзам негизинде каралыш керекпи? Анын жоопкерчилиги эгерде анын ордунда жөнөкөй жаран болуп калса, ага бир кандайдыр бир көрмөксүңөр да аракеттерди, эмне үчүн ага колдонулган жок? Бул 4-чү больница болуп аткан боюнча чырды өзүңүздөр билесиздер. Албетте буну аткаруу бийлиги чечим кабыл алат, кимди кызматтан кетирет, кандай болот. Ал эми талаштар боюнча шек келтиргөндүгүн биз сиздердей эле окудук. Шек келтирүү боюнча таластык жаранбы же сиздерденби маалымат түшкөн болсо, биз сөз текшерүү кылабыз. Мына сиз азыр билдирдиңиз, биз жалпы көзөмөл иретинде бул сөзгүдүн маанисине карап көрөбүз биз дагы. Башка бирөөлөр жөнүн айтып койсо, жоопко тартылган жок факты. Урайымовду деле Фейсбукка жазды деп алып барып атасыңар да, туурабы? Ал болсо билдирип атат, бирок албаш керек деп. Атыңыз ким? Акылай Маратова. Акылай эчке мындай да. Урайымовдун азыр мен кайрылып койдум. Урайымовдун билдиргени боюнча Фейсбукка кирсеңиз, мен кечинде түнү саат 12-де маалымат бердим мага тергөө бөлүмүнүн орун басары. Ошондо окудум, ал жерде айтылган сөздөрдүн мааниси, түшүнүгү такыр башка. Алымкадыр Бейшеналиев жана министр айткан сөздөрүндө бүгүнкү күндө ошондой талаштарды кордогон болсо, биз текшерип берүүгө даярбыз дедим го. Арыз жазыңыздар, тиешелүү тарап жазса, эгер кимдир бирөөнүн ар намысын шек келтирсе, биз сөз түрдө карап беребиз аны. Ал жерден биз ал министр экенин деп аяп же коргоп атканыбыз жок. Ачык кечирим сураганын да билебиз. Сөзүмдүн мааниси бурулуп калыптыр деп атат. Ошондуктан мына Кактус медиа боюнча да прокуратура иш козгоду деп атпайсыздар. Биз ошону экспертизага бердик. Биз эми укук коргоо орган катары көз карашыбыз менен козгодук. Эксперттер, специалисттер эмне деп баа берет? Чында ошондой маалымат мамлекеттин кызыкчылыгына каршы бере алса, биз анда кылмышты улантабыз. Ошондой эле тиешелүү эксперттер, адистер бул министрдин дагы сөзүнө баа бериш керек да. Баа берип, корутунду берсе, биз анан мыйзамдуу аракеттерди көрүп, юридикалык баа берсек болот. Алатау 24 каналы Айжан Амалдошова. Прокурорлордун айлык майымасы көтөрүлдү деп айтпадыңызбы? Анан айтып кеттиңиз дагы коррупцияны кандайдыр бир деңгээлде азайтууга көмөк көргөзөт деп. Буга башка прокурор катары канчалык деңгээлде кепилдик бере аласыз? Биринчи суроо. Экинчиси, биз мындай моюнга алгандай эле түшүнүп калдык, мындай коррупциялык иштерге бөгөт коет, демек биз прокурорлордун арасында дагы коррупционер бар болчу деп. Канча прокурор кылмыш ишине тартылды ошо 2021-жылы? Рахмат, маанилүү суроо бердиңиз.
мен өзümдүн маалыматымды айтып кеттим. Эмгек маянаны көтөрүү биринчи кызматкерге шарт түзүү бул мамлекеттин милдети болуш керек да. Эгерде кызматкер үй бүлөсүнө өзүнө каражат жетпесе, ал мыйзамды толук 100% ушу өзүнүн жумушун гана аткарат. Аткарганын практикалык түрдө көрүп атабыз да, аткарбайт да. Эгерде үйүндө балдарына окууга жетишпесе, өзүнүн квартирада жашаганына жетпесе, биз мамлекет өзүбүз кандайдыр бир кызыкчылыкка түртүүгө жол берип коебуз да. Ошондуктан мен кепилди албетте бере албайбыз. Кепилди бир гана Кудай берет, биздики ниет. Мен ниет кылып атам. Бүгүнкү күндө биздин прокуратура кызматкерлеринин айлыгы 1 айга эмгек маянасы жетет өзүнүн жашоосуна. Демек биз талапты коюп, аны коркпой жазаласак жарашат да. Анткени эмгек маянаң жетет, болду, колуңду таза карма деген сөз. Ал эми прокуратура кызматкерлеринин арасынан бүгүнкү күндө 2 кызматкер бүгүн камакта, бирөөсү менимче сотко кетти. Кылмыш бул Октябрь райондук прокурорунун орун басары, экинчиси биздин башкы прокуратурада кадр башкармачынын прокурору отдел, ал дагы жерге байланышкан кылмыш боюнча бүгүн камакта отурат. Бул андан сырткары ушул жыл ичинде бизде көптөгөн прокуратура кызматкерлерин менен биз коштоштук. Анткени тартиптик жаза чектөө менен же кандайдыр бир кылмышты далилдейин десең далилденбейт, бирок моралдык жактан ал кетишке туура келет да, тазалаш үчүн кетирген окуялар көп болду. Прокуратура системасында бүгүн мына кадр боюнча мен сиздерге айтып бердим. Конкурс, резервке конкурстар жүрүп атат. Аны дагы биз мыйзам талабы боюнча болушунча идеалдуу десем да жарашат өткөрүп атабыз. Билимдүүлөр гана өтүш керек. 1300 баладан бүгүн болгону 307. Демек 1000 бала бүгүн талапкер жыгылып атат. Жакын, тааныш, тартыш деген бул конкурста шектелбеш керек да, болбош керек. Ал эми бизде прокуратура системасында адистер бар да. Оперативдик кызматкер эмес, бирок ошо прокуратурада райондон баштап башкы прокуратурага чейин бизде специалисттер иштейт. Ошолор 5 жыл, 6 жыл иштеген, ошо 5-6 миң, 7-8 миңден айлык алган, ошо ысык суугуна түшүнгөн адистер. Ошолордун бардыгын быйыл биз коллегиянын чечими менен тактап, алардын жүрүм-турумун изилдөө менен жумушка кызматка алдык. Биздин максатыбыз алар жакшы эртең кадр болуп өсөт деген ойдобуз. Ал эми бүгүн резервди алгандардан буга чейин да резервге алынып келген. Ал боюнча анализ жүргүздүк. Көпчүлүгү кандайдыр бир 20-30%ке чейин 2 ай, 3 ай жарым иштегенден жумушун кайра таштап кетет экен. Анткени прокуратурага келсе эле баары 5 жыргайым деген ойдо болот экен. Келгенден кийин ал жумушка чыдап иштеш да өзүнчө маселе да. Ошондуктан биз кадр таңдоого өзгөчө аракет кылып атабыз. Эмгек маянасын жетиштирүү берсең, талапты да кое аласың. Анан ал кызматкер 2 агын элеңдебей, ал өзүнүн каражаты жетип турса, жеп ичкенине, жашоосуна мыйзамдарды окуйт. Прокурор сөзсүз мыйзам окуш керек. Окубасаң ал башка органдарды кантип мыйзамды көзөмөл кыласың? Ошондуктан талап чоң, аракеттер бар. Биздин ниетибиз Кудай буйруса коррупцияны токтотобуз деген. Бүгүн прокуратурада мен ачык эле сизге айта алам. Жумушка алуу, кызматтан кызматка көтөрүүдө бизде паракорлук токтоду. Андай ууп калган шектер боюнча биз бир нече кызматкерди иштеп атканын дагы, жаңы киргенин да, ортого түшкөнүн да бүгүн кызматтан кетирип атабыз. Андай фактылар да бар бизде. Ал эми кызматкерлерге стимул болуш үчүн дагы аракеттерди бүгүн жетекчилик катары жасап атабыз. Сөзсүз эртең мен прокурор болом, мен генеральный прокуратура иштейм, генеральный прокурор болом деген ниет ар бир сотрудникте болуш керек да. Ошондой ийгиликтер жаралат дейбиз. Ушундай көз караш менен биз көптөгөн аракеттерди кылып атабыз. Жыйынтыгы билинип калса керек жакын араларда 1 жыл, 2 жыл буюрса. Рахмат. Канбек Батиев. Саламатсызбы, Шындык медиа. Менде бир 2-3 суроо бар. Мен өзүм ошо мурдагы бийлик тушунда ак жеринен кылмыш ачылып, ошо камалга чыкканмын. Фамилия атыңызды айтсаңыз. Бейшенбек Турсунбек, Шындык медиа.
Анан азыр эми жаңы кодекстердин ишке кириши менен ошо паракорчулукка, коррупцияга мындай бөгөттөр коюлганы байкалууда. Ушул боюнча дагы сиздерде жаңылануу кандай иш чаралар болуп жатат? Ал эми экинчиси, соц тармактарда айрым учурларда ошо прокурорлордун мыйзам бузганды боюнча маалыматтар тарап жатат. Ошолор боюнча кандай чаралар көрүлөт? Үчүнчүсү, азыр эле сиз айтып калып суроо берилди журналисттер тарабынан. Ошо Баткендеги чек ара боюнча бир топ аткаминерлерге иш козголуп атат. Ошолордун ичинде мурдагы вице-премьер-министр болгон Жеңиш Разаков тууралуу дагы бир топ чуулгандуу иштер айтылып жүрөт. Бүгүнкү күндө дагы чек арачылы болгон сайын Баткен эли дагы ар дайым кайрылуу болуп келатат. Ошол баягы чек арадагы биздин позициябыз туруп деп. Анан ошол эле учурда чыккынчылык боюнча дагы ар кандай маалыматтар тараган. Ал вице-премьер болуп турганда албетте текшерүү иштери жүргөн, бирок ал турушта өзү бийликтүү болгон да. Анан ошол боюнча азыр анын вице болуп тургандагы чек арадагы ошол кандайдыр бир мыйзам бузууларга тиешеси бар болгондугу, ошол эле Тажикстандын жана тынчысы деген кептер чыкты. Кийин анын ал өлкөгө барып колго түшүп түшүнүк кат жазып берген, түшүнүк каттары тарады. Ушул боюнча дагы бир териштирүү иштери болобу? Адилеттик, калыстык боюнча каралабы ал иш боюнча? Рахмат. Рахмат. Прокуратурадагы жаңылануу боюнча мен азыр жооп бердим, сизге да кыскача айтып кетейин. Сөз түрдө бир эле прокуратура эмес, ар бир укук коргоо органы же башка мамлекеттик кызматтар сөзсүз жаңылануу болуп туруш керек да. Өзүн өзү тазалоо биринчи болуш керек. Бул эң биринчи кезекте прокуратурада. Анткени биз көзөмөл орган, биз иш чара тазалап, адистешкен, тажрыйбалуу жаштарды тажрыйба топтоткон таза колдуу прокурорлорду биз толук кадр саясатын алып келип, ошол кадрлар менен толуктабасак, бүгүнкү күндө биз айтылган талаптар, мыйзам талаптары эч качан ишке ашпайт. Бул боюнча башында айттым, сөзсүз жаңылануу болуш керек. Муну азыр билесиздер, прокуратуранын башкарып аткан жетекчилигинде дагы 100% өзгөрдү десем болот. Анткени алардын өздүк делосын карап, бизде ички коопсуздук кызматы бар. Алардын жүрүш турушуна чейин, үй бүлөлүк акыбалына чейин изилдеп, туура келип ушул иштей алат дегендерди өздөрүн чакырып туруп кызматка коюп атабыз, талапты коюп атабыз. Бул эми биздин ички жумуш. Кудай буюрса бунда улантабыз, бул чек эмес. Экинчиден, соц тармактарда бизде мына массалык маалымат каражаттарын иштөө бөлүмү бар. Жетекчиси мына Камалдинов Сражин деген. Ал жерде гражданский адистер да бар. Булар тынымсыз чыккан маалыматтарды карап турат. Андан сырткары бизде ар бир сотрудник биздин жетекчиликке да мен тапшырма койгом. Эгерде бир эле прокуратура эмес, негизи кылмыштуулук болгон боюнча мына коомчулуктан сурасаңыздар да болсо керек, Facebook'ка чыгабы, же мындай маалымат массалык каражаттарына чыгабы. Биз бардыгына реакция кылып атабыз, бардыгын текшерип атабыз. Бирок 70-60% эч качан далилденбейт да. Уктум эле жазып койдум, мындай болду эле жазып койдум, ошо менен чектелип атат. А эгерде ошол билдирүүлөрдү аныкталгандары боюнча биз жаза колдонуп, ал тартипке келтирип, тиешелүү иштерин да козгоп атабыз, кылмыш иштерин. Мисалы үчүн маалымат массалык каражаттарына сиздер ошондой фактыларды, ишкерлерди коргоо боюнча канча кайрылып атабыз, кайрылгыла деп. Азыр прокуратура келип арыз жазыштын эч кажети жок. Прокуратуранын сайтына кирип туруп арыз жазсаңыздар, биз бир күндөн прокурорлор барат текшерип сиздерге. Кандай кылмыш болсун, прокурорлордун үстүнөн, укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин үстүнөн, же бир аткаруу бийлигинин үстүнөн болсо, сөз түрдө текшерип алабыз. Ошол маалымат массалык каражатына чыккандарды эч кандай мыйзам бузуучулук боюнча биз бүгүнкү күндө реакция кылбай же текшербей калбай турган окуя болду элек. Албетте фейктер менен жазат, башкалар менен, фейктер менен да өз ара коркойгон маселе жазса талдоо кылып атабыз, бирок текшерүүгө мыйзам жол бербейт, билесиздер. Ошондуктан бүгүн мына санар иптештери боюнча да мен бир нече айтып кеттим, телефондук, приложение, мобилдик. Биздин прокуратуранын сайты боюнча, ишеним телефондору боюнча бүгүн жарандарга, бизнесмендерге бүт баары шарттар түзүлгөн. Райондун прокуроруна барып да арыз жазыштын кажети жок. Чындыгында факты болсо сайтка жазыңыздар, биз текшеребиз, чакырабыз сиздерди, жообун аласыздар. Эгер жазып көрүңүздөр, реакция болбосо, ошол эле сайтка менин намыма дагы арыз жазыңыздар.
Мына жаздык эле кайрылдык эле эч кандай жыйынтык жок, текшерүү жок деп. Сиздерге сөзсүз барат биздин кызматкерлер. Belki üçüncü sıra boyunca. Не дедиңиздер? Кечиресиз. Жеңиш Разаков боюнча мен сизди эстедим. Ошондо Жеңиш Разаковдун жанагы башка мамлекетте чыккынчанан кармада отурганы боюнча деген маалыматты таркатты деген чыр болгон. Ал убакта мен да Мага байланыштуу эмес, ошол эле жанагы Курсан Асанов, сиз чегара боюнча. чегарадагы баягы позицияны турган деп бат келген. Ооба, вице премьер-министр болуп турганда, губернатор болуп турганда чегара боюнча бүгүн козголгон иш жок. Жеңиш Разаковго мен билгенден. Андай мамлекеттин кызыкчылыгын сатканы боюнча бир аракеттер жасаганы боюнча да кылмыш жок. Эгерде ошондой маалымат болсо, арыз болсо биз сөз текшерип баа бергенге даярбыз. Себеби 275 метр боюнча кандай коомчулукта резонанс жараштырат. Ал боюнча тергөө кылмыш тергелип атпайбы? Ал эми сиздердин жана маалымат таркатуу боюнча мен билем, сиздердин үстүңүздө иш бар. Жеңиш Разаковдун үстүнөн иш болгонбу, кыскарганбы мен тактап берейин, бүгүн толук маалыматым жок экен. Тар бергиле, мына жигит байтан бери кол көтөрүп атат, Өзүм берем бербес, эч переживать этпеңиз, ооба. Кол көтөрүп атам. Кыска эле. Урматтуу прокурор, менин суроом мындайда, жасалма диплом боюнча коомчулукта аябай ызы чуу болгон. Анан кимдердики бар экени деле буга чейин айтылып жүргөн. Бул жасалма диплом алуу боюнча алгандар эле эмес, эмне себептен ошолордун жетекчилигине, ошол окуу жайлардын жетекчилерине деле ошол жазасы каралса, иликтенсе деп коомчулукта суроо бар да. Бул бир. Анан экинчиси, көзөмөл орган катары сиздин пикириңиз, сот процесстеринде, сот залдарына камераларды коюп, мындан бир нече жыл мурун эле эл аралык долбоорлор боюнча башталган да. Бүгүнкү күндө ошол канча процент ишке ашты жана ошондой эле сиз колдойт белеңиз, эгерде ошондой сот процессинен мындай түз эфирлер болсо, жана ошондой эле каалаган учурда жарандар ала алса, эгерде ошол сотко кириптер болуп, катышып же күнөөлүү болуп атканда, негизи ошол камералардын коюлушу үчүн. Сиздер ушул жагын карайсыздарбы? Рахмат сурооңузга. Мына жасалма дипломдор боюнча президент Садыр Нуркожоевич тапшырма берди билесиздер. Улуттук коопсуздук кызматы бүгүнкү күндө текшерүү үчүн баштады. Эми текшерүү баштап атканда мен маалыматты алдын ала айта бербейин, бирок мыйзам боюнча сизге кичине түшүндүрмө берейин. Эгерде жасалма диплом менен иштеген кызматкер болсо, аны пайдалангандыгы боюнча, анын аракети боюнча юридикалык баа берилиш керек. Ошол окуу жайдын жетекчилери боюнча дипломду жасалмалагандыгы боюнча тиешелүү. Эгерде ал госслужба болбосо, жасалма боюнча госслужбага реестр бар, кирип калса, кызматтык жасалмачылык деген берүүлөр бар. Бунун бардыгы ошо мыйзамдуу баа берилиш керек. Бүгүн эми текшерүү иштери башталды, күтүп туралы. Эгер кылмыш иштер козголсо, албетте анын мыйзамдуулугун прокурорлор көзөмөл кылат. Менимче коомчулукка жакшы эле пайдасы тийсе керек, себеби ошондо айтылып жүргөн кызматкерлер бар, белгисиз кызматкерлер бар, аз маалыматтар чыгып атат. Ушулардын баарына менимче бир тазалануу жүрөт да, тазаланып алабыз. Андан кийин сот процесстер боюнча камера деп атасыз, мен муну колдойм. Анткени соттук териштирүүдө соттук протоколдун секретарь эч качан процесстеги айтылган ойлор толук жаза албайт. Анткени ал робот же автомат эмес да. Сиз бул Баткен окуясы боюнча жыйынтык чыккандарды айтып жатасыз. Мен жалпы эле жооп берейин. Май айында жаз айларында болгон окуяда билесиздер, ал жерде мен бул жерде көп бул биздин билдирип аткан маалымат сөзсүз түрдө башка өлкөлөрдө угуп турат. Ошондон туура түшүнүңүздөр, мен көп нерсени ачык айтпайм. Биз кылмышын козгогонбуз, ал козгоп тергөө жүрүп атат. Ал кылмыштын алкагында канча үй өрттөндү, канча материалдык зыян келтирилди, канча жаран каза болду, кандай дене жаракат алды, биз толук баарын тергеп бүткөнбүз. Бирок жыйынтык чыгара албай атабыз, анткени жоопко тартыла турган адамдар тилекке каршы өзүңүздөр билесиздер, башка жак. Чет мамлекетке чыгып, баш прокурорлор менен жолугушуулар өтүп атат. Биздин сайттарга чыгып атат, көрүп атсаңыздар керек.
Тажикстандын баш прокурору менен да жолугушуп алып бул маселелерди талкууладык. Ошо биздин жарандарды өткөрүп берүү боюнча, анан Россия өлкөсүндө издөөдө жүргөн алардын биздин жарандар боюнча биздин алардын укук коргоо органдарынын издөө жарыялаганды боюнча мунун баары адам укугу биздин жарандарды коргоодо. Ушул багыттарда 5-6 тармак боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп, кандайдыр бир жетишкендиктерге келип атабыз. Мүмкүн эгер пландар ишке ашса биз дагы же Баткен, же Тажикстан, же түштүктө алардын толук укук коргондору менен жолугушуп алып бул маселелерди карайбыз. Мыйзамдардын мөөнөттөрү өтүп кеткен, соттун чечимдери бар, кээ бир иштерди чече албайсың мыйзам жолунда. Түшүндүрөсүң, бирок укпайт. Анткени ал кишилерде күнөө жок. Бул албетте райондук деңгээлде ошо прокурор, сот, милиция тарабынан ошолордун укугу анда корголбой, анан ал киши арызданып келип жүрүп 3 жыл өтөт, 4 жыл өтөт, анан мыйзамды түшүнүп алгандай сезет да башка жарандардын укугун коргойм деп ушу менен ызычуулар. Bunday маселе оор да, аябай көп бизде. Ошо жарандарды кабыл алып, аракет кылып чечип түшүндүрүп атабыз. Эми тилекке каршы мыйзам боюнча чечилбеген жактар да көп болду. Бул жер талаш, үй талаш, ошол эле убакта өздөрүнүн баягы туугандык мамиледе талаштар, ушундай чырлар көп да. Экинчиси, сиз Акиф боюнча айттыңыз. Мамлекетте бир чоң ушундай каражат талаш боюнча 3-4 иш берди. Ошонун бирөөсү Акиф. Анан Акниет билесиздер. Акиф боюнча бүгүн улут ички иштер бөлүмүндө 11 кылмыш бар. Мына кече мен тапшырма бердим. 11 кылмыштан алып биз окуп чыккыла прокуратуранын тергөөсүн алалы деп. Себеби ал жерде учредителдердин ортосунда чыккан талаш да. Акниет да ошол, Акиф да ошол. Ошол сиз айткан Фишенко бар. Ал жерде кээ бирлердин фамилияларын жаттап калдык биз. Арыздар келет. Ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери жыйынтык чыгара албай атат. Мөөнөттөрү бүтүп бара атат. Ошого ызычуу аябай коомчулукта резонанс жараткан, мүмкүн прокуратурага нааразычылык жараткан иш көрүп туруп да билип, биз ошого карабай өзүбүз тергеп жыйынтык чыгара алып деп атабыз. Бүгүн менимче кылмыштар келсе керек, азыр прокуратуранын өзүнүн өндүрүшүнө алынат. Акифке ошентип биз чекит коебуз. Ал жерде бир нече чиновниктердин аты аталып атат, кызыкчылык бар. Биздин прокуратурадан кээ бир адамдардын аты аталып атат, кызыкчылык бар. Булардын баарына тергөө баа берет да. Айта бербейсизби, секрет жок. Макул. Эгер жеке кабыл алууга келемсеңиз, 4-күндөрү келсеңиз, эртең саат 10-да башталат. 10 адамбы, 20 адам биз кабыл алабыз. Чогуу мен жалгыз да отурбайм. Бүт башкармачылык орун басары менен чогуу отуруп чечебиз бүт маселелерди. Жеке кабыл алсаңыз, жеке кабыл ала алгам. Жарандарды кабыл алып аткандай журналисттерди кантип кабыл албайм. Маалымат бериңиздер, кабыл алабыз. Биздин кызматкерлер жөнүндө бериңиздер. Башка биз ошондо чогуу силерден жардам болот да. Ал эми мына сиздин 2 факт боюнча мен өзүм так маалымат албай туруп айтпайын. Лейлек боюнча жана уруп сабаган боюнча 5 февралда ички иштер бөлүмү тарабынан кылмыш козголуптур. Бүгүн териштирүү жүрүп атыптыр жана сабаган блогер сабаган боюнча. Ал эми Сезимай Жунусова боюнча менде чындап азыр так эсимде жок. Бүт статистиканы жаттап калыш кыйын экен. Азыр сизге маалыматты берет процесс боюнча. Аял затыга миллион катталды сурак кылса болбойбу деген. Жана аэропортто түрктөр, мен фамилиясын унутуп калдымын. Эми мындайда жаш кызды ошол убакта коомчулук аябай көңүл бурду, маалымат массал каржыктан окуп атты, кылмыш иштери бизде көзөмөлдө адам катары боорун коруйт. Чындап. А бирок кылмыштын ооругуна жараша жаш экен, муну камабай тергейли, муну камап тергейли десең кылмыштын бети ачылбайт да. Маселе ушул жерде болуп атпайбы? Кантип эле укук коргоо органы жаш кызды баса калып калмасын. Алардын максаты эртең сурайсыздар, эмне үчүн бул түрк жаран кармап кетти, ачпайсыңар кылмышкерлерди деп. Ошон үчүн бир нече адамдар качып жүрөт билесиздер. Бул эми тергөөнүн кызыкчылыктары да. Ошол эле бизде эле сизге окшоп ооруйт. Жаш кыз экен чыксын деп. А тергөөгө азыр биз буйрук бере албайбыз да, чыгарып коюп тергел деп. Чыгарып коюп тергелсең эртең иш аягына чыкпат, айтат, мына өзүңүздөр чыгар дегенсиздер, иш аягына чыга албадым дейт. Ушундай маселелер бар да, муну силер түшүнүү менен кабыл алышыңыздар керек. Чиновник боюнча да буга чейин да бир топ балдарды сабак коркутуп келген экен да. Азыркы күнгө чейин. Эми азыр иш козголуптур. Азыр мына тиешелүү управлениянын башчылары турат, көзөмөлгө алат, бул боюнча тактап маалымат берет. Эгер мага кирем деп атасыз, кирсеңиз мен сизге ошондо маалыматты берейин. Ал эми
чек ара боюнча тиги өлкө козгоп тур деп атасыз, эми ал өлкөнүн өзүнүн жумушу, өзүнүн кызыкчылыгы бар дегендей болушу мүмкүн. Биз өзүбүзгө баа берели. Ошол өзүнүн кызыгатары мен аларды билем да. Ошол жердеги баягы билебиз, чек арада ким биринчи баштайт. Бардык Biz de iğne cümle çeyin bilip olduk. Hem aytılbaydı da köp nerse. Çekiranı çeçip alalı. En iyisi tınççılık olsun. Birinci birlik tınççılık olan hareketlenişimiz gerek de. Anan elbette bizim yer söz saklaş gerek. Rahmat. Саламатсызбы, Сарайгүл Кадыр медиа маалымат агенттиги. Бүгүнкү суроомдо сиз айттыңыз 9 бала бакча мамлекетке өткөрүлдү деп. 2021-жылы. Ошондо мыйзам байы боюнча дагы кандай кылмыштар бар? Дагы канча бала бакча мамлекетке өтүү алдында турат. Сиз саясаттан алыспайчы балдар бала бакча көйгөй республика боюнча ошол суроодон. Rahmat. Мына өзүңүз айттыңыз 9 бала бакча деп. Бала бакчаларды, социалдык объектилерди мамлекетке өткөрүү боюнча бүгүн биз кичине көз карашты өзгөртүп атабыз. Анткени эскирүү мөөнөтү деген бар да. Анан булар 20 жыл мурун, 25 жылын алып ал бала бакчанын баарын өзгөртүп ийип, бүгүнкү күндө алсаң деле аны кайра бала бакча үчүн каражат көп маселеде. Биз жанагы бала бакчалар, соц объектилерди алышыбыз керек деген ураа менен иштешибиз керек да. Ар бир бала бакча боюнча алыш керек, аны мыйзамдуулугун карап, пайдасы зыяны бар карап туруп чечим кабыл алыш керек. Бул эми мен айткан мамлекетке өттү деген бул бүгүн ошо одоно түрдө мыйзам бузуу менен сатып алган аукциондон же кандайдыр менчиктештирип алган да. Ошондуктан ар бир фактысы боюнча токтолбойм, жалпы айтканда ошо негизде мамлекетке өттү. А мындан кийин да бала бакчаларды мамлекетке өткөрөбүз деген бизде ураан жок. Эгер ошондой фактылар катталса өткөрөбүз. Себеби ал алган адамдар мыйзам жол менен алардын укугун да биз карашыбыз керек да. Жаран тартты. Мыйзамсыз бай боюнча. Мыйзамсыз бай боюнча козголгон кылмыштардын мен дагы статистикасын сизге так айтып бере албайм. Бардыгын улуттук коопсуздук кызматы козгогон, билесиздер. Сотко кетти, юридикалык баа берилип жатат. Ал эми жаңы кодекс боюнча азыр мыйзамдык бай боюнча иш козгоштун бир нече процедуралары бар. Ошолордон кийин иш козголот. Жаңы кодекстер боюнча мыйзамсыз бай азыр катталып элек. Акыркысыбы бүттүбү же дагы? Мейли, бул кыз, бул карындашым, сиз эки жол бердиңиз. Экөөңүздөр бериңиздер мындайын, анан уруксат бересиздер. Башка да жумушубуз бар. Отуруп бериңер деле даяр 2 саат болуп калды. Кеңиз. Канакей Бозгунова, мен Былтыр Башкы прокуратуранын алдында инвесторлордун ишкерлердин укуктарын коргоо боюнча башкарма ачылды эле. Ошол башкармалыктын иши боюнча сурайын деп атам. Анткени ишкер чөйрө бүгүнкү күнгө чейин ушул укук коргоо органдарынын басым кысымы, бюрократия жана мыйзамсыз текшерүүлөр боюнча дагы эле нараачылыктарын айтып жүрүшөт. Өзүңүз дагы билесиз, антикоррупциялык ишкер кеңешинин былтыр өткөн жыйынында дагы бул тууралуу ишкерлик ассоциациялар өздөрү дагы билдиришкен. Ушул башкармалыктын иши боюнча айта кетесизби, жылыштар барбы, анан ички тышкы инвесторлорду тартууга кайсы бир деңгээлде бир жакшы таасирин берип атабы? Рахмат, аябай маанилүү суроо бердиңиз. Экинчиден сиздин сурооңуз дагы биринчиден ишкерлерди жана рейдерлик жол менен бизнесин тартып алуу башка фактылар болот. Экинчиси ошол эле бизнес кылган адамдардын тиешелүү документтерин фискалдык органдар бербейт да, мыйзам турса да өздөрүнүн каражатын алыш керек. Үчүнчүдөн ошо ишкерлер мыйзамсыз өздөрү ишкерликти баштайт да. Ушул 3 форматта биз иштеп карап атабыз. Ишкерлер боюнча бизде сизде катышкан окшойсуз. Bir neçe жолу быйыл жыйын өттү. Бардык ишкерлер ассоциациясы менен жакшы таанышпыз. Жакында да кийинки жумада жана жыя бош болгону дагы жолугуш өтөт. Андан сырткары бүт инвесторлор, чоң ишкерлер, чакан ишкерлер менен биз февралдын аягында пландаштырганбыз чоң тегерек стол өтөт. Жанагы жоболор, эрежелер боюнча алар менен такташып, өздөрүнүн макулдугу менен биз жазып атабыз. Бирге аракеттенели деп. Бүгүнкү күндө укук коргоо органдары, улуттук коопсуздук кызматы, же болбосо прокуратура кызматкери, же ушу фискалдык органдардын кызматкерлери тарабынан ишкерлерге кандай путтосуу болбосо биз айтып атпайбызбы? Арыз жазбасаңар сайттан арыз жазгылачы деп. Прокуратуранын сайтына арыз жазсын, биз текшеребиз.
текшерип алардын укугун коргоп беребиз. А эгер өздөрү кайрылбаса биз бардык болуп аткан окуяны билбейбиз да. Ошол эле убакта мына ой келип калды, кошуп кетсем, Бишкек шаарында жерлер боюнча мыйзамсыз курулуштар боюнча ушунчалык мыйзам бузуучулук көп да. Менимче ушу мыйзамдуу курулуштар боюнча биз бир 20дан ашык кылмыштын козгодук, 26 ишин козгодук. Азыр тергөө аракеттери жүрүп атат. Бул жана мен айттым го сиздерге, мыйзамды демилгелеп атканда коррупциялык ой максат менен мыйзамды өткөрүшөт да. Мисалы үчүн жер кодексинде так норма жок. Азыр булар 5 жыл аренда калат. Ал жерге жеңил конструкция салса болот. Анан ошол жерге жеңил салбай эле капиталдык салат. Болбосо ошол жерди башка пайдалуу жерге алмаштырып менчик китебин берет. Бул ошо мыйзамдуу түрдөгү аракеттер да. Ушундай мыйзам бузуучулуктар аябай көп экен. Биз эми мыйзам чыгаруу демилге болгондон кийин өкмөткө да сунуш кылып атабыз. Бир тиешелүү жер таппайсыңарбы? Бүт жаңы курулуш курам дегендерди ошол жерден бербейсиздерби? Шаарга мораторий кылып туруп, эски үйлөрдүн ордуна салам десе макул, жаңы жерлерге чектебейсиздерби? Менимче алар караштырылып жатат. Жакында юридикалык баасын берсе керек. Мына сиздерге мен эми аттарын атабайын, себеби бизде ушундай атын атап жарыялаганды токтотушубуз керек көбүнчө. Шаардын карамагынан биз бүгүн 20 гектар Таш Мойнок беле Таш Булак айыл өкмөтү мына биздин 10 микрорайонго кирип турат экен шаардын өзүнө. Ал жерден биз 40 гектардай жерди бүгүн мыйзамсыз экенин мамлекетке алып берип атабыз. Сот жарандык тартипте доо берип, прокурор көзөмөл орган катары бүгүн ошо чечимдер чыккан турат, жарымына чыкты. Ал эми сокулук өзүңүздөр билесиздер, баяндамамда да айтып кеттим. Президент тарабынан тапшырма берилген жана мыйзамсыз басып алуу жерлер боюнча деп. Сокулук районунун Новопавловка айыл өкмөтүнөн эле бир айыл өкмөттөн 1498 гектарды 30 жылдан бери ушу эгемен алгандан бери. Ээси жок, бирок ошо айыл өкмөт 1-2 адам жанагындай мурунку колхоздоштуруудан калган жетекчилери пайдаланып жүргөн боюнча аныктап, мына өкмөт өзүн өткөрүп алды. Менимче токтом чыкты окшойт, биз тиешелүү өткөрүп бердик. Эми ушундай башаламалыктар аябай көп экен. Мунун баарын бир күндө же жакын арада жыйынтыктай албайсың, бирок колдон келген биз аракеттерди өзүнүн ишмердиктер жүргүзүп жатабыз. Анан кошумчалап кетсем, ушу ишкерлер боюнча, бизнесмендер, инвесторлор боюнча мына сиздер бүт аралашып жүрөсүздөр, урматтуу маалымат массалык каражаттын өкүлдөрү. Сиздер ушуларды түшүндүрсөңүздөр, ким бизнес кылып атат, чаканбы, ириби, айырма жок. Фискалдык органдар бут тосуп атабы. Анын документтери бар, уруксат кагазын алыш керек, же лицензия алыш керек. Бербей атса тартынбай прокуратурага кайрыл деңиздер. Биз коргогонго даярбыз бүгүн. Бизде бүт шарттар, мүмкүнчүлүктөр бар. Эгерде келгенден эринсе, биздин сайтка да жазсын, текшерип биздин кызматкерлер өздөрү таап алат. Ушу боюнча да жардамдасаңар жакшы болмогулы. Рахмат. Здравствуйте, Архингова Владимирова, семья Кабар. Ранее на коллегиуме обязали областных и районных прокуроров участвовать в судебных процессах. Кроме того, вы сообщили, что вы сами тоже будете принимать непосредственное участие в судебных процессах. Так вот, когда запланирован первый судебный процесс с вашим участием? Спасибо. Сиздин сурооңуздан эске чыгып кетти. Кечээ биз коллегиянын чечимдеринде баягы үзүп жарыялап атышпай, ошондо 20 февралдан соттук процесске катышабыз десем, айтпай эле барбайсыңбы, 20-сын айтып койбодуң деп атат да, кээде коомчулук түшүнбөй калат экен. Биз мына жыйынтыктарын чыгарып алып, февралдын 2-жарымынан ушу 20 февралдан баштап, мүмкүн эмдиги жылдын декабрына чейин калган убакта мына орун басарлар, мен өзүм дагы процесстерге барып айтпай барып катышабыз. Максатыбыз эмне? Максатыбыз биринчи ошо катышкан прокурордун ишти канчалык деңгээлде билет. Активдүү катышып отурабы, уктап отурабы, ошол катышып аткан ишин билеби, билбейби, биз ошол максатта барабыз. Анан албетте судьялар мыйзамсыз процесс өтүп атабы, көзөмөл иретинде карасак да болот. Мыйзамдуулук боюнча. Ошол мааниде айттым, мен муну улантабыз. Айтпай барып текшергенден биз прокурор кызматкерлери өзүнүн үстүнөн иштей баштайт да.
себеби башынан талап коюп атпайбызбы? Кылмыш ишти сапаттуу оку деп. Квалификациясын туура койгула. Сотко катышканда биринчи кылмыш менен таанышып алып, материалдары менен толук. Анан процессте активдүү катышып, пренияга сапаттуу чыккыла деп талап коюп атабыз. Жана деле айтып кеттим, эгерде күнөөсү далилденсе, күнөөлүү сурап, далилденбесе ал баш тартыш керек. Баш тартпаса жооп бериш керек. Адам укугу ушинтип корголот да. Бирок мунун баарын ишке ашырыш керек. Биз ошол аракетти жасап атабыз. Ал эми облус прокурор, райондун прокурорлору өзгөчө оор кылмыштар боюнча сөзсүздөр катышыш керек. Бул катышып атат, мындан ары катышканга биз контроль кылабыз ал боюнча. Болду. Сиз бердиңиз а суроо? Сиз бериңиз. Сөз бериң. Башаламандык учурунда кызмат ордун таштап кеткени үчүн УКМКнын экс-жетекчиси Окунбаев менен Жумшалиевке юридикалык баа берилет деп айтканыңыз бар да буга чейин. Анан аларга издөө жарыяланганы менен кандай натыйжа болду? Кече жакын эле издөө жарыяланган жок. Курсан Асановдун жактоочулары дагы издөө жарыялоого талап кылышты, ошол боюнча маалымат. Мен дагы окуп калдым. Курсан Асановдун жактоочулары менимче мажбурлап алып келүү талабын койду да, сотко келбей атат деп. Анан ал эки мурунку министрлер боюнча ошо улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы анан ички иштер министрлиги боюнча айтып атасыз да, экөө боюнча конкуренттүү өздөрүнө козголгон кылмыш жок. Бирок 5-6 октябрда болгон окуялар алкагында тергөө жүрүп жатат, күнөөсү далилденсе ошол жерден жоопко тартылат. Азыр өздөрүнө жеке карата козголгон кылмыш иш жок. Жеке карата козголгон кылмыштын негизинде издөө жарыяланган жок. Сизге чоң рахмат. Ошо менен урматтуу журналисттер, жыйынтыктасак, маалымат жыйыныбызды чоң рахмат дегендерге. Азыр мен айтып коеюн. Урматтуу маалымат массалык каражаттын өкүлдөрү, сиздер атайын убакыт болуп келип катышып бергениңиздерге терең ыраазычылык билдирем.